Алыстан жақындан көріп отқан біздің мекендештерге Машина Кейжи каналына қош келдіңіздер. Ош шаарында Жапалак унаа базарынан видео тартууну улантуудабыз. Азыр ушул видеодо навесасындагы унааларды көрсөтүп кетебиз. Бүгүн 2 февраль 2025 жыл. Бүгүнкү жекшемби. Албетте баасы такталган унааларга көбүнчөсү токтолобуз. Ушул Kia Sorrento'дан баштай берели. Prime, Restyling, кубик туманниктер, линза фаралары, оптикалары, алдынан сонарлар бар. Хром дискаларда 2018 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, турбо дизель, коробка автомат. 18 000 дедиңерби? 15,5 мың доллар. Ачкысыз кирүү баскычы бар, круиз контроль, чуркаганы 107 000 километр, монитор навигациясы менен, автостоп, электроручник, автохолд, шундай көрүнүштө Kia Sorrento. Жүрөле. Бул жактарда дагы муз болуп турат да, бул жакта тоңуп басканда дагы этият болуп басышыбыз керек болуп атат. Тыгыланып кетпеш үчүн. Бул жерде Kia K3 бар экен. Шуну көрсөтөйүн. K3 эси отурат. 2020 1.6 бензин. Акчасы канча болду? 13 000 доллар. Kia K3. Анан ушундай Kona'nын жаңы дизайндагысы мына. Көрүп алыңыздар. 2023 бензин гибрид. Мындай баасы жазылып атыптыр, бирок бул жакта датчик света, жол чыйын ичинде жүрүү радары, ошол баягы пешеходдо бар болуш керек. Жүргүнчүнү мындай байкоо. Так, анан ушундай дизайнды, коз дизайн барган сайын жакшынакай болуп баратат. Салону мына көрүп алыңыздар. Жакшы. Баасын билбедик, баасы жазылган эмес экен. Бул жерде Kia Sorrento дагы мындай LED оптикалар, 4 кубиктерден негизги оптикалары 25 000 доллар. 25 000 доллар. Hyundai Grandeur 2017 бензин 2.4 кыймылдаткычтын көлөмү. Проекция бар, салон мында ачык түстөгү кожа. Тылгары 15 000 доллар. Бул жерде Trax Chevrolet 2017 12,5 000 доллар. Мындай көрүнүштө. Sportage мындай эле жакындатып коеюн. 2020 1.6 дизель, коробка ошол автомат. Да, робот болот эми, өзү негизи коробка. 15 300 доллар. Анан ушунун жанында мындай жакындатып эле көрсөтөйүн. Бул дагы Kia Sorrento. Багажниги бар. 2017 2.4 американец экен, бензин 14 700 доллар. Эсин байланыш номери 995 00 10 10 номеринде. Так, уланта берели. Карнивал турат. Kia Carnival 2023 кыймылдаткычтын көлөмү 2.2 36 000 километр чуркаган.
Есім байланыш номері 557 77 74 01. Комплектация жақсы, 360 градус камера, LED оптикалар, алды арқасынан сонарлар. Сыртынан әлі айтып отам, подножкалары дағы бар, қапталдарында. Шындай, ақшасы қанша болып қалды екен, тақсыр? 34 000 доллар екен. Шындай. Так, жүргөрелі. Kia Sportage бұл жерде. Kia Sportage 2021, қимылдатқышын көлемі 2 куб. 360 градус камера бар. Sportage'ді қаншада отасыздар? 23,5 мың доллар. Дизель бе? Дизель. Дизель екен. Шындай. Болды азыр. Салон көрсетіп қойын. Сонарипті салон. Адаптивді круиз контроль. 42 мың деп қойыр әлі. 42 мыңға 2 мың километр аз алып тұр. Электро багажник айтмақшы. Шындай Sport H. Малымат қағазын көрсеттім бекен же көрсетпедім, азы жақшырақ көрсетіп қойын анда. 2021. Дағы қайсың? Полисайт. Hyundai Полисайт. Бұнда ең премиалды Hyundai маркасын жол таңдауысы десек жаңылбайбыз. 2022 каллиграф комплектациясында исполнение тағырақ айтқанда шындай Полисайт 551 55 55 47 номерінде. Полисайттың басы қанша болды? 40 мың? 40 мың доллар екен. Анан шунун жанында Чанган Unity екен. 2023 Қытай шундай кроссовері. Бұрыш жақшы. Толық LED оптикалары шундай. Обвестері да бір башқача екен. Чанган қытайлықтар да жетішіп болды өзі бірақ. 2000 километр жүрған, 26 000 километрға ручкасы мұндай. Көрдіңіздер, жақсы. Көзге көрмеген аймақтарды башқару бар. Салон ушундай ол оформление болгон. Чоң жуйундағы монитор. Так. Бұл не, электромобиль бе? Бензин екен, бензин ова. Бирок мында қарасаң электромобильге да окшоп кетет да. Так. Басы 26 000, а? Мына арқа тарабынан көрүнүшү ушундай болду. Пультта жүрөт машина. Пульттан жүрөт дейт. Мына көрсөтүп болду. Ошондо кайсыл жагын мындасын бассабы? Багажнигин жабыш керек, ошондо жүрсө керек, а? Алды аркасына жүрөт. Эми таштар коюлган экен. Пульттан алды арка жүрүшсө да болот. Бул баягы Kia Hyundai маркаларында дагы болот эле. Баягы Kia K5-те, анан кийин мен Hyundai Sonata'да дагы көргөн элем. Ошондой функциялары бар экен да. Жакшы. Так. Эми ушундай заманбап болгон функциялар менен дагы ушундай чыгып атат. Эми жакшы бул. Канчалык функциясы көп болсо ошончолук өзү мыналар жакшы болот. Так, бул жерде Hyundai Kona бар келди, бирок немеси эси көрүнбөйт мунун жанында. Кайсы? Камри бе? Свежий, из Кореи. 18 000 доллар. Бул не, растаможкасы кымбатыраак төлөдүңөрбү? Мына Кореядан жаңы алып келдик дейт. 55-чи кузов, 2016-25 гибрид. Басы канча болду? 18 000 доллар гибрид болду. XLE комплектация. Есим байланыш номери 556 000 608. Валейкум ассалам. Бул жакта жүрөлү. Машина кейжин видеолор жагат деген биздин көрүүчүлөрүбүз бар болсо,
Кана азыр эле лайк басып коюңуздар. Лайктан биз дагы байкап коебуз, биздин ушул көрөрмандарыбыз канчалык бар экен, реалдуу экенин билип коебуз дегендей. Мындай музда өзү конькиле кийип алыш керек болуп калды. Басышта өтө кыйын болуп атат. Toyota Camry 70 кузов, 2020 жылы чыгарылган, Кореядан алып келинген, гибрид 2.5. Баасы канча болду? 22 000 доллар айтылыш баасы. Родная краска дейт. Мындай эки аймактуу климат, алдыңкы отуруштардын жылытуусу бар. Электро режимдерге да которуу бар. Гибридтин ушундай көрүнүштөгү Camry. Жүрөр эле. Эми ушундай мындалар болуп атат. Бул жакта дагы бир K3, Kia K3. Алдынан санарлар бар. Линза туманниктер. Мынакей баасын жазып койгон, өзү ушундай жакшы көрүнүш. Көпчүлүк сатуучулар ушундай көңүл буруп туруңуздар баасына. 13 500 доллар. Ачкычсыз кирүү баскычы бар. Круиз контроль, монитор навигациясы менен. Арка тарабын көрсөтүп коеюн. Ушундай көрүнүштө анан Morning, Kia Morning менен ушул видеобузду жыйынтыктай берели. LED оптикалар 2018 10,5 000 доллар. 16 дюймдук дискалар, адвестерде, линза туманниктер. Ачкычсыз кирүү баскычы бар, күзгүлөрүндө повторитель поворота. Монитор жок экен. 103 000 километр чуркаган, круиз контроль. Айдоочунун жана алдыңкы жүргүнчүнүн отурушунда эки позицияда жылытуу, старт, стоп, рулдун жылытуусу бар. Кийинки видеобуз ушул орусуналарын камтыйт. Алындагы активдүүлүк менен лайк басып, комментарий жазганча көрүңүздөр.